Тоқтоғұл атаның Иркут аймағындағы 4-5 жылдық тағдырына қызығып барған сапарымызда қырғыз тарихын, басқан изин, өзекті өңіттерін иліктеп жүрген мен үшін өзінің қырғыз екендігін елдір-селдір есінде сақтап қалған бір туғандарыбыз туралы маалымат ұққаным, қырғыз ұрпақтарына ұшырағаным өзгөчө баалуу болды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Бурятиянын ушул Усть-Ординский деген автономиялуу округунун Экрит Булагат деген районунун жанында турабыз. Мына менин артымда ушул Булагатский деген ушул буряттардын районунун борбору экен. Мына ушул жерде кайсы мезгилде өзүнүн келгенин билбеген, бирок өздөрүн кыргызбыз деп эсептеген байыркы биздин ата-бабаларыбыздын тукумдары жашаган деген маалыматтар бар үчүн биз жолугуу үчүн келатабыз. Жергиликтүү болуп калган жердештерибиз Усть-Ордо районуна тарапта хан кыргыз, хатын кыргыз деген уруулар жашай тургандыгын айтышты. Өзөккө кызыккан дымагыбыз тынчтык бербей, айтылган сөз боюнча ат арытып, ошол райондун аймагындагы кыргыздар турат деп эсептелген Дархат айылына жүрөдүк. Жолда ката сураган адамдарыбыз кыргыздарга баратасыңарбы деген суроолуу жоопту айтып жатты. Акыры Дархат айылына келдик. Менин айылымда турган кеңирсиген кең аймакты ээлеп турган чоң айыл экен. Мына ушул чоң айыл айылынадагы башка бурят бир туугандардын айтымына караганда кыргыздардын айылы, темир усталардын айылы, темир узанган ушул кыргыз айылы деп аталган айыл экен. Албетте бул айыл тууралуу биз мүмкүнчүлүктүн жетинче сиздерге ушул жердеги жашоочуларды сурамжылап маалымат берүүгө аракет жасайбыз. Ушул көрсөтүүнүн башында айтып койчу маселе мына ушундай кеңирсиген аймакта тетиги көз жетпеген арттагы артуу-мартуу белдерге ушундай кеңирсиген аймактын бардыгында ушу кайсы бир кезеңде биздин ата-бабаларыбыз келип конуштап жашап калгандыгы жөнүндөгү бир сыймыктуу бүгүн ала тоолук кыргыздарыбыз уга элек маалымат болор деген ниет тилек менен бүгүн көрсөтүүбүздү баштайлы. Бир караган адамга суусамыр жайлоосун элестеткен бул айылда жашагандар менен сүйлөшкөнүбүздө өздөрүнүн качан, кайдан, кандай тагдыр менен бул жакка келип калышканын билбегени менен кыргыз экендиктерине ишенген сөздөрүн уктук. Чисто бурят? Ну, конечно. Предки тоже киргизы? Предки, говорят, киргизы были. Твои предки были, да, кыргызы? Говорят. Да? А вот какие-то вещи, вот разговоры, ничего не осталось от тех? Я ничего не знаю, про киргизский ничего не знаю. Ну, вот, допустим, худагай, да? А, худагай? Худагай, да? Это что такое? Это свадьба? Да. Свадьба, да? Худагай. Худагай. У нас тоже худагай. У нас тоже киргизы тоже худагай. Допустим, алтын. Алтын это золото? Золото, да. Да. Тимур это железо? Железо, да. Табык. Что? Табык. Это что такое? Тарелка, табык. Не понял. Ну вот, бурятский не знает. Как? Тарелка. А тарелка? Да, тарелка. Тарелка. Нет, это по-бурятски табык, по старинному бурятскому. У нас тарелка. Так, тарелка. Ага. Ну, это чашка по-русски, да? А поздоровайтесь с Саньбаня, да? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да. Пашай Баш. Пашай Баш, куда идешь? Куда идешь? Герте. А ты, Ну, видишь, я много чего знаю. Да. Так, еще какие слова? Значит, черный это хара. Хара, да. А смотри, это хараш. Хараш, у нас внутри. Смотри, да? Ой, видишь, сегодня слово. Что, у вас тоже так говорят? Да, так же у нас. Кыргызы так. Да. А вот жилка. Жилка? Жилка. Это что? Лошади.
лошади, как у вас лошадь по-вашему? Марин. Марын, точно. Жилка это у туземцев. Жилка, я думаю, это рыбовая жилка. Нет, жилка это другое. Еще какие там слова у нас похожи с вами? Так. Жил. Жил это жить. Это года. Года. Жил. Года. Жил, да? Жил. А у нас У нас называют жил. Года. Года, год. Ну, Вот это года. 2014 жил. Да. Правильно я сказал? 2014 год, да? Вот это? Да. Вот. А как зовут? Сергей. Сергей, познакомься. Кушанбек меня зовут. Я все равно не вспомню. А фамилия у тебя? Мухтанов. Мухтанов? Да. Ну, Мухтанов это не бурятское имя? Отчество он взром. Это у меня прадедушка был Мухтан. Мухтан, ну. Да. ну. Потом они... Вот прадедушка-то папа кто был? Прадедушкин папа? Как зовут, ага? Абдхе. Аптхе. Абдхе. Вот уже киргизский кровь Ну, начала да. делать. Дальше. А больше я не знаю даже. А отчество у тебя? Николаевич. Николай. Ну, уже обрусевший. После уже 17 Раньше вот этот Мухтан раньше, дедушка, прадедушка у меня, еще прадедушка в пятом колене уходит. Так. Потом Потом? это Абдхе уходит. Аптхе. Потом Арман. Арман. Отцовский дед. Арман. Отцовский отец. Линия, ну, Арман. Ага. Потом отец мой, Николай. Николай. Ну, это уже... Потом я Сергей. Сергей. Ну вот пятое поколение, да, больше не знаю. Эти поколения журские именно. А не было у вас разговора, что вы должны знать 7 поколений за 7 отцов своих? Ну, да. Есть же такое понятие? Такое есть Понятие, понятие. да. А я не знаю больше. Вот опять знаю, больше не знаю. Худлар, Да, худлар. Ана кыргыз. Да, не знаю. Худлар, видишь? Худлар это жалган сүйлөп атасың. Ага. Ну, врать, да? Обманываешь. Да. Вот худлар. Ясик. А вот из старинных обычаев, какие у вас еще есть? Допустим, когда вот замуж выходит дочка, да? Да. Вы колун не даете там, колун, то есть... Колым? Да, ну в смысле... Колым, как у нас это, выходит, мы это замуж даем, Так. это корову, коня. Да. Вот у них осталось. То есть живность дается. Да. Живность дается. То есть... Ну, обещают, скажут, что сейчас у нас молодежь почти здесь не живут. Ну. В городе живут, например, есть- свадьбу здесь делают. Сейчас уже здесь свадьбу. Ну, продаешь деньги, отдаешь молодежи, Да. что Все золото, кольца, все. А вот Сколько надо. деревня как называется здесь? Дархат. Дархат. Это что-нибудь означает это слово Дархат? Вот последний дом, вот этот, вот крайний дом, видишь, это полосаний желтый. А там кто живет? А там молодежь. А с этого дома туда, до конца деревни, Дархат. это Дархат А называется. что значит Дархат, слово Дархат? Это Дархат, это эти кузнецы. Кузнецы. О, Дархын. Темир уста, да? Темир уста. Темир уста, Темир- Темир уста? Это уста, это значит как бы это, ну, как там? Кузнец. Кузнец, Кузнец, да, да. кузнец. Железный кузнец. Да. А почему вот именно ваши предки занимаются дархой? У нас как это уходит. Ну, я слышал, что среди бурятов как бы элитные люди раньше жили здесь, ну, старину я имею в виду. Да. Потому что они умели делать, значит, вот этот сбрую вот для лошадей. Да, делали эти. Сиденье Подковы сами. подковы делали, Да, да? да. И тем они отличаются, и они когда в каком-то веке еще говорили, что они киргизы, старинные киргизы. То есть они- Старинный киргизы, вот, говорил, он с этого дома сюда. Ну, я понял. Он деревня вот здесь кончается. И местные... Это называется Дархат. Эти у нас выходят киргизы эти. А с этого дома туда. Киргизские у нас Деревня типа. как называется, буряты киргизы называются. Ага. А с этого дома туда дальше То есть, уже другой. Получается, с того дома до самого улицы, значит, называется киргизская деревня. Да. Местные буряты называют вас Он киргизами. от этого дома дальше уже другая деревня. То есть местные буряты вас называют киргизами. Да. До 7-го поколения, знаешь, да? Я 7 поколений знаю. Ох ты, Ну, давайте скажите. Хулькеса папа, батя. Хокеса, отец, был Мантхан, Мантхан. Мантхан. Ага, дальше. Мантхан отец. Юрхан, Юрыгын. Юрхан, Юрыгын. Юрхан. А Юрхакын. Ага. А его отец? Ну я понял. Его отец был этот Худрин, Харнут. Харанут? А, вот Харанут это его, значит, имя уже. Да его имя, значит.
То есть получается, что это- Семьи детей хоронят. А Ага. киргизы, вот это вот Дархат, Ага. это киргизы. Ага. У меня бабушка киргизская, Озонова. А как зовут ее? Озонова Фёкла Родионовна. Озона, от Озона, в смысле, от это имя. Озона. А, конечно, она уже в живых. Нет, То есть она могла что-то сказать, получается, в нам. 86 году она В 86-м. ее не было. Насколько я знаю, в 56 году здесь последним Тыменом. Темен. Тымен, знаете, да? Темен. Люблю дом. Да, Хадутра уже вызвали, ну, по словам бабушки. Мындан 25 жыл мурда окууга барып, андан ары бүгүнкү Орус энчисинде турган байыркы бабаларынын жеринин тузу тартып жашап калган милициянын подполковниги Курсанбек Султановдон Бурятиянын Бохин районунун борборунда акыркы демине чейин кыргыз экениңерди унутпагыла деп зар какшап буюм тайымдары менен кошо эн тамга белгисин таберек кылган эне тууралуу баянды уктук. Көрсө ал сөздү Курсан мырзанын жолдош баласынын келинчеги айтыптыр. Кыргыз болгондугуна акыркы демине чейин сыймыктанып өткөн нарктуу байбиче ошол келиндин чоң энеси экен. Анын урпактарынын балким уңгуга болгон намысы козголсо, кайсы бир мезгилде кыргызбыз деген сыймыктуу сөздү кайрадан оозанышар. Намыс козголбосо, байыркы улуу элдин бир топ тукуму бурят же орус болуп көр тирликтин кулдук жолун муундан муунга улай берер. Кусу терек. Хошу терек. Хош терек. Хош терек. Там сонгол урок. Сонгол урук. Сонгол. Сонгол урук. На, Сонгол сонгол урок. урок. Там юң конкурок есть. Конг урук. На. Бизде коңурат деген бар. Коңрак. Болтарок есть. Коңгурак и болтарык. Да. Болтарок. Почти. Болтарок. У нас А отсюда, вы с какой племя? я это конкурок ухожу. Коңурат. Коңгурак урусунан экен ушул. Биз алган маалыматтар боюнча бул айланада 4 уруу кыргыз буряттардын ичине сиңип бараткандыгы айтылат. Сергей Балдаев аттуу жазуучу этнографтын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча родословное предание и легенды бурят деп аталган 2012 жылы Улан-Удэ калаасынан чыккан китепте Дархат, Хан-кыргыз, Соңгол, Хорчин уруктарынын теги кыргыз экендиктери тууралуу маалыматтар бар экен. Ал эмес жалпы эле буряттардын теги кыргыздар жана курукандар экендиги тууралуу тарыхый очеркте жазылган маалыматтар менен Куйтун жеринде кыдыруубузда таанышкандыгыбызды да айта кетсек ашыкча болбос. Все русские У имена. меня далеко. Далеко, да? Всем поколения знаешь имена? Ну, барон есть, но это у меня фамилия такое, Воронцоев. Воронцоев. Ну, барон, Воронцоев. Ну, фамилия. Воронцоев, да? Да. А, Борон. Дальше нету. Вот, видишь, там Вот Николай Весь союз был. сейчас назвал, да? У него уже Сейчас я тебе с дедушкой дальше, значит, имена одинаковые с нами, с нашими, понимаешь? Ну, да, Мухтар, это у нас Мухтар. Мухтар, значит, Борон. У тебя, получается, у нас есть имена. ну, фамилия Борон. Воронцоев. Воронцоев. А у нас есть На Борон. Ове, да. А Борон, знаешь, что значит? Не знаю. Вот я тебе скажу, вот если не знаешь, вот твоя фамилия означает, что Борон это штормовой, вот этот, Да. вот этот ветер, вот этот. Это Штормовой Борон. ветер. Ну, Видимо, ну, у я тебя, знаю, у тебя что прадед Пурга. родился. Да, Пурга. Борон. Да, да, Пурга. Вот видите, еще одно слово мы нашли, Пурга. Да. Видимо, родился при Пурге, почему назвали его Борон. Но когда была Зимой я родился, летом жара, да, ну. Бурятиянын мыкты чыкмасы. Тагыраак айтканда, Бурятиянын борбору Улан-Удэ калаасынын 3 жолку мэри, Россиянын белдүү саясатчыларынын бири
Геннадий Архипович Айдаев аттуу мырзанын атасынын үйү дал мына ушул Дархат айылында экен. Ал бардык буряттар кыргыздар деп эсептеген топ жашаган Дархат айылындагы Ашабагат уруусунун кулуну. Биз аталган айылда болгонубузда жакын деле Айдаев атасынын конушуна келип кан чыгарып курмандык чалып кеткендигин айтышты. Мындай жөрөлгөнү Геннадий Архипович жыл сайын үзгүлтүксүз жасайт дешет жергиликтүү туугандары. Улан Удеге көп жыл байырлап калган инсан чоң атасы Айдай, атасы Архип жашаган эски үйдү көчүрүп барып, таберик катары куруп алганын уктук. Конуштагы бузулган үйдүн ордун сураштырып жатып, ал эми өзү келип кеткенде төнөк кылып турчу чакан жыгач үй куруп, чоң атасы ат такалап устачылык кылган орунду, темир узанган ташты эч ким бейчеки баспай тургандай короолоп койгонун көрүп, ата конушун ыйык көрүп, аздек туткан байыртан берки салтты унутпаган улуу наркка таазим жасадык, ыраазы болдук. Мынау Айдаевтин атасы Айдай жасаган да? Айдай чоң атасы жасаган ушул жерде ат такалап темир устачылык менен узанчы экен. Мына ушул Айдай чоң атанын темир узанган жерине эстелик белги кылып ташты коюп, ошондой эле мындай эски ошол Айдай чоң ата узанган айрым мондай темир арабанын темир тезектерин могушугун пайдаланган бул арабанын баягы жан башына тагылган нерсе го, темирлер. Ушундай темирлерди бул жерге калтырыптыр. Ал эми бүгүн ушул таштын үстүндө кабат этип жасайт экен. Ушул таштын үстүндө бул темирди узанып, темир устачылык кылчу экен. Ошондой эле бүгүнкү күндө бул жерге ушул жердеги жергиликтүү бул Сергей аганын айтымында элдер ушул жерге келип курбандык чалып турушат экен. Мына өзүңүздөр уктуңуздар, текени техе деп атат, таканы така дейт экен. Дагы башка бир топ сөздөрү биздин ошол эле бүгүнкү күндө Кыргызстанда айтылган кыргыз сөздөрү бул жерде дагы айтылат экен. Ушул бүгүнкү күндө ушул таштын ушул кой, эчки жандыктарын курбандык чалып, ушул жерде өздөрүнүн кыргыздар жаратканга болгон сый урматын көрсөтүп, өздөрүнүн жаратканга болгон сыйынууларын жасап жүрүшөт экен. Ошон үчүн атай мындай белги коюп коюптур. Ал эми бул жакта ошо Айдай атанын ат такалаган, атка така каккан мынау орду экен. Мына бизде деле бүгүнкү күндө дагы бар мондай атты байлап ортого. Анан така какканда муну көчүп конуп жүргөн бүгүнкү кыргыздарыбыз бардыгы жакшы билишет. Ушул жер мына устундар ошо ат такалаганда ошол аттын бутун көтөрүп ушул жерде така какканга ат кыймылдабай туруш үчүн ушул жерге байлашкан экен. Ошол устундардын мына ордулары. Бул жер саз болуп көтөрүлүп кеткен экен. Мына аттардын бутун ушунда коюп, кыймылдатпай коюп, анан ушул жерден теги атка така кагып турушкан экен. Мына мындай өзүңүздөр мындай жакшыраак көрүнөт. Мына аттын бутунун турган орду. Аттын бутун, ширагын мындай коюп, ушул жерде мындай така каккан. Бул мурда бийик болгон деп айтып жатат, себеби азыр мына саз көтөрүлөт экен. Ушу саздын көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу бул жерде бул чөгүп кеткен. Жыгач чөгүп кеткен. Курсан мырза, сиз мына Айдаев менен өзүңүз түз тааныш, баягы саналаш катары жолуккан учуруңуз болгон экен, сүйлөшкөн учуруңуз болгон экен. Айдаев тууралуу маалыматтарды уккан учуруңуз болгон экен. Ушул туурасында айтсаңыз. Бирге жүргөн достору, бирге жүргөн атаанда жүргөн чиновниктер менен сүйлөшүп отурганыбызды айтты эле. Характери ушул ачуусу келгенде камчыны көтөрүп алып туруп, сен мен айтканды так жасабайсыңар деп
өзүнүн немелерин камчыны алып жогондордон салып чыкканда ушунчалык ачуусу тез мындай күчтүү экен да. Анан жүзү көрүнүшү деле эми бурят элебиз монголоид болгондуктан көбүнчө мына көздөрү узкий болгону менен анын жүзүнөн өзгөчөлүк бар да буряттарга карагандачы. Мен ойлойм ушул өзүнүн мен кыргызмын деп айтканын чалык бара окшойт депчи. Ол киши айтат экен, мен кыргызмын, мен айтканымы кылышым керек деп баягы өзүнүн мен иштеген кишилер кой бул кыргыз айтканын кылбасак эртеге сөз угуп калабыз дешип, анын кличкасын мындай немесин кыргыз деп коюшат экен да. Бурятиянын борбору болгон Улан-Удэ каласынын ордосунда ушундай айтып отурушунун өзү дагы бул биздин эртегибизден эртеңибизге бир коңгуроо болгон. Эч качан ушу улуу элдин урпагы катары биздин изибиз бул тирүүчүлүк тарыхтан бир өчүп кетпей тургандыгынан кабар берер. Мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар бул жерде. Ушунун бардыгын бул Бурятиянын борборуна көчүрүп барып, мына үйлөрдүн бардыгын ушул жерде көчүрүп барып туруп, курдуруп, ошол жерде өзүнүн бүгүнкү күндө үйүн көргөн сайын ушул жерде кеңирсе өткөн, кең жерде жашап өткөн балалыгын эстеп, ата-бабаларынын жашоосун эстеп турайын деп алып барып алганын өзүндө дагы чоң өрнөк жатат. Өз колумтобуздан аркысын көрбөй, кайсы бир чындыктарды, кайсы бир иликтөөчүлөрүбүз сөз кыла баштаганда эле төбө бастыга алмай, адатыбыздан жалканган жер көздүгүбүздөн жете жотобузга, андан арылаган ата-бабаларыбызга ишенич арталбаган арасат көз караштардан арыла албай келе жаткандыгыбыз жашыруун эмес. Анын сыңарындай азыр биз сөз кылып жаткан маалыматты сындоочулар да четтен табылар. Кандай болгон күндө да өз көзүбүз менен көрүп, акыл калчап чогулткан бул маалыматтар келечекте айтылчу ойлордун миңден бири болор. Айдаев бул жерге келип ата-бабаларына курбандык чалып, эстеп, эскерип турган учурда ушу башка бирөөнүн үйүнө жатпайын деп, башка бирөөнүн үйүндө болбойн деп, ушул жерде мына үйдү жаңы курдуруп коюптур. Бул жерге келген сайын ушу Айдаев ушул жерде отуруп ата-бабаларына ушу ата-бабалары тууралуу эстеп, ата-бабаларын атап, курбандык чалып, ушул жерде өзүнүн уулдук, урпактык милдетин аткарып кетет экен. Бизге ушул мүмкүнчүлүк азыр тийип жатканына биз шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Себеби биз буга чейин ошо Айдаевди бурят элинин ошо мыкты чыкма уулдарынын бири десек, мындан кийин ошо жалпы Ала Тоодогу кыргыз элибиз дагы ошо Бурятиянын борборун башкарып турган кыргыздын, байыркы кыргыздын мыкты чыкма уулу мына ушул жерде жашаган экен, ушул Даркан айылында жашаган экен деп сыймыктанып айта жүрөргө негизги себеп болуп турат. Мына ошол эскиден калган коро жайлардын талкаланып жатканын көрүп жатасыздар. Бул жерде айрым маалыматтар боюнча тиги сүйлөшкөн адамдарыбыз 1926 жылы дейт, 1826 жылы дейт. Биздин мындай баамыбызга караганда ушу бул жерде бери болгондо 1700 жылдары мына ушул жерге келип жайгашкан 25 үйлүү кыргыз деп айтылат экен. Анын 4 руудан тура турганын жогоруда Сергей мырзанын айтып бергенине дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ошол 4 руу кыргыздын бүгүнкү күндө 4 руудан экенин унутпай. 4 руу кыргыздын ушу Чакан айылда жет атасын дагы унутпай жүргөндүгүнүн өзүндө бир чоң
биздин акыл эсибиз жетпеген чоң сыймык, чоң дөөлөт сөөлөт, чоң нарк жаткандыгын айта кетишибиз керек. Бүгүнкү күндө Красноярск деп аталып калган байыркы Кызыл Жарды орустар 1620 жылдары ээлесе. Бул Иркутск аймагына 1661 жылы орус изи алгачкы рет түшкөндүгү тууралуу тарыхый маалыматтар бардык булактарда таасын жазылып турат. Ага чейин түнт токойлорго кул кутандарын жумшап, кеңирсиген мейкиндерде эркин көчүп конуп жашоо кечирген бабаларыбыздын издери мезгил өткөн сайын кумга сиңген тамчыдай жоголуп баратыптыр. Байыркы орто кылымдардын кайсы бир бүктүмдөрүндө жер оодарып барып туруп калган, же болбосо бүгүнкү бурят моңгол элдеринин атына сиңирилип кетип, жоюлуп бараткан түптүү журт ээсидир биз бүгүн сөз кылып жаткан кыргыз тектүү бурадарлар. Мына ушундай тектештердин тегине серп салуу менен ата бабаларыбыз кайбирен сыяктуу жер соорусун сонорлоп, кадамы кадалган жерге өз изин калтырып кете беришкендигине бир чети кубансаң, бир чети улуу элдин убаландыгы айланып, ар кайсы улуттун колтугуна кысылып калганын көрүп, зээнин кейит. Жаратканга бүгүнкү күндө өз өңгөгүн көтөрө албай, улам мүдүрүлүп бутуна тура албай жатканы менен байыркы бабалардын тарыхый ысымын жоготпой алып жүргөн ак калпактуу ала тоонун ээси бар экендигине шүгүрчүлүк келтиресиң. Элибизде бири кетти эреңге, бири кетти тереңге деген бир айтыла келген улуу сөз бар. Албетте, муну Манас бабабыз төрөлөлекке чейинки чачылган кыргыздарга тиешелүү деп айтылат. Ал балким Манас бабабыздан кийин дагы бул кыргыз канча рет чачылды, канча рет жыйналды. Бүгүнкү күндө дагы ошол Сибирь аймагында, жалпы эле дүйнөнүн бардык булуң бурчунда биздин боордошторубуз, биздин уул кыздарыбыз, замандаштарыбыз иштеп өз тирилигин өткөзүп жүргөндүгү дагы жалпыбызга маалым. Биз дагы ушул 1900 жылдан 1904-5 жылдарга чейин өз тагдырында ушу апааттуу учур болгон сүргүнгө айдалып келип, ушул жерде 4 жыл 5 жыл жашап кеткен Токтогул атабыздын изи менен келип, ушул жердеги жергиликтүү жашоочулардан, элдерден, ушул жерде байырлап турган биздин өзүбүздүн мекендештерибизден, ушу устардын, тагыраак айтканда Ордонун бир бурчу аталган райондун Даркан деген айылында байыркы кыргыздар жашайт деген маалыматты угуп келдик эле. Жогоруда биз ошол маалыматтарды сиздерге жеткирүүгө аракет жасадык. Албетте, биз мунун бардыгын так бир тарыхый такталган маалымат деп айтып, жоопкерчилигин алуудан алыспыз. Эң негизгиси, мына ушул жерде бүгүнкү күнгө чейин биз кыргызбыз деп жашап жаткан элдин бар экендигине биз шүгүрчүлүк келтирүү менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча, мен ушул ата бабаларыбыз конуштап келген, бүгүнкү кыргыздарыбыз конуштап жаткан Ордодон сиздер менен коштошом. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.